Фондун эле жарыгы көрүнүп турат, башка эч нерсе көрүнбөйт. 65 жаштагы Жорубай Айдаров 1-декабрь күнү Тажикстан тарапка өтүп кеткен бодомалын айдап келем деп 10га жакын тажик жарандарынан токмоктолгонун айтат. Алардын бирөөсү тажикстандык кошунасы болгондуктан таанып калган. Калгандары курулушта иштеп жаткан уста балдар дейт. Шеетте коңушулардан Мураттын баласын билем. Калганы бит иштеп жаткан 7-8 адамды кармап, путумдан кармап, капту башыма кийгизип, уркалтак кылып шееттен дуалдан дуал сүзүрөп кеттилер да. Апары бир караңгы жерге киргизди да подвалым. Тургандан кийин көрдүм, подвал экен да. Мектептин подвалга киргизди. Пенсионер аксакал адамды новасын изеп жүрсө, мынантип талпак алып таштады. Мурат деп коңушу шетте суу Мурат деп некежон бала эди. Шонун баласы келип тутуп бериптир. Аркасына жүктөп кармаптыр. Калгандары уруп, көрүп туруп атасын ойлободубу? Bir karılıklı oylamadı uşular. Бұл өтө туура эмес. Жорубай Айдаров милиция кызматкерлеринин сүйлөшүүсүнөн соң бошотулган. Кечки саат 6 чамасында Баткен облустук ооруканасына жеткирилип, дарыгерлерге тапшырылган. Жабырлануучу экинчи топтогу майыптыгы да бар болгондуктан тиешелүү дарыгерлер да кароодон өткөрүшкөн. Учурда абалы орто туруктуу. Саат 5:30 чамасында Айдаров Жорубай деген жаран Көкташ айылынын тургуну келип түштү. Бүгүнкү күндө акыбалы дурус. Алган жараттары боюнча закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей. Волосчасть головы, лечится туловища. Бүгүнкү күндө керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Жогордагы окуяга байланыштуу кыргыз жарандары да Тажикстандын бир жаранын кармашкан. Кармалган тажик жараны ошол эле учурда Таштымшук айылдык милиция бөлүмүнө алынып барылып, Тажикстан тарапка өткөрүлүп берилген. Эки тараптын район жетекчилери коомдук коопсуздукту камсыздоо максатында 5тен милиция кызматкерлери биргелешкен кайгуул кызматын өтөөсүн макулдашкан. Учурда Көкташ айылында салыштырмалуу абал туруктуу экенин облустук бийликтен билдиришти. Баткен районунун акими, Исфара районунун акими менен ушул окуя берген болгон жерде жолугушуп, окуяны бүгүндөн баштап кандай өрчүп кетиши боюнча кызматтык иликтөө жүргүзөбүз деп сөз беришкен. Бүгүнкү күндө эки тараптан тең милиция кызматкерлери ошол аймакта иш жүргүзүп атышат күчөтүлгөн тартипте. Азыркы убакка кырдаал салыштырмалуу туруктуу. Акыркы күндөрү чегара аймагында тажик тарап буга чейинки макулдашууларды бир тараптуу бузуп жаткандыгы байкалган. 30-ноябрь күнү Лейлек районунун Максат айылына жакын жерде тажик жарандары тосмо куруу аракетин көрүшкөн. Сүлүктүү Пролетарск темир жолунун Лейлек районунун аймагындагы тилкесинде демонтаждоо ишин баштап, такталбаган тилкеге мыйзамсыз кирип барган. Эки тараптын бийлик өкүлдөрүнүн сүйлөшүүлөрүнөн улам курулуш иштери токтотулду. 3 факт болду. Лейлек районунда 2 жерде, Баткен районунда 1 жерде макулдашылбаган баягы биз эми ушинтип айтып атабыз, макулдашылбаган аймак деп атабыз, бирок биз макулдашууларда мындай болгондо чек арага жакын аймактарда такыр эле курулуш иштерин токтотуу. Кандайдыр бир иш кылганга эки тараптуу макулдашуу менен жүргүзөбүз деген ушулдар сакталбай келет. Ушул боюнча мына облус жетекчилеринин деңгээлинде жолугушуу болсо ушул маселелер көтөрүлөт. Кыргыз-тажик чек арасында кандай гана окуя болбосун жүйөлүү себептер бар экенин серепчилер айтып келишет. Тажикстанда болуп жаткан саясий кырдаалда Көкташ жана Максат айылдарындагы окуяларга тиешеси бардай. Анткени тажик бийлигинин элдин көңүлүн башка жака буруу амалы болушу да мүмкүн дешет. Тоолуу Бадахшан областында деле бир топ окуялар болуп өттү. Бунун артынан мына ушундай биз жактагы бир алыс региондорго дагы албетте таасир этиши мүмкүн. Себеби бул жердагы ар кандай кыймылдар, ар кандай күчтөр, ар кандай максаттагы бир чек адамдар деле болушу мүмкүн да. Булар ошондой учурлардан пайдаланып өздөрүн бир көрсөтүп калгысы келет. Же бир ошондой кандайдыр бир мурда жетпей жүргөн максаттарына жеткиси келет. Акыркы эле апрель айынын соңундагы тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан 36 кыргыз жараны каза болуп, жүздөгөн турак жайлар өрттөлдү. Жалпысынан Кыргызстан тарап 1 миллиард 300 миллион сом зыянга учурады. Мындан улам Кыргызстанда туруктуулукту камсыз кылуу зарыл. Митинг, пикеттер өлкөнү артка тартып, сырткы таасирлердин күчөшүнө алып келет дейт Абдинаби Кадыров. Мамлекетке бул туруктуулук керек. Саясий эч кандай оюндар, андай бир башка интеграциялар биз баарын көрдүк мына 2-3 жолу. Муну менен мамлекет эч кандай өнүгүп кеткен жок. Кайра артка кетти бир топ көп маселелер боюнча, саясий жактан дагы, экономикалык жактан дагы, социалдык жактан дагы жана башка маселелер боюнча дагы. Ошон үчүн мамлекетте албетте биз баардыгыбыз мамлекеттеги туруктуулукту камсыз кылышыбыз керек. Бул ар бир жаран үчүн, ар бир регион үчүн, ар бир чоң күчтөр болобу, кичине күчтөр болобу, ар бир баардыгыбыз үчүн керек. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымды түзүп, анын 500 чакырымдан ашыгы такталган.
калктуу конуштардын аймагы такталбагандыктан жыл сайын жаңжалдар чыгып келет. Акыркы учурларда курал колдонулуп, эки тараптан тең адам өлүмү катталган учурлар көбөйө баштаган. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.